Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей сууктар түшүп калды. Эми печка иштебей, генераторго ток бербей, кышында билесиңер аябай иш берет. Ошондой болуп аткан болсо, мынакей таланттын сервисине келе бересиңер. Эгерде печкаңыздар иштебей аткан болсо, мондай атайын өздөрү системаны ойлоп таап коюшуп туруп, печкаңыздарды ушул жерден эле радиаторго улап туруп, промывка кылып туруп, ичин таптаза кылып туруп, печкаңыздар прям Ташкент болуп иштей турган кылып берип, ушул жерден жөнөтөт туугандар. Ошондой эле генератор жана стартер оңдой турган атайын аппарат могул. Келсеңиздер генераторуңуздарды, стартериңиздерди сонун кылып ушул аппаратка салып жөнөтүп берет туугандар. Фараларды регулировкалап турган атайын аппарат. Бул жерде билесиңер жанагындай обычный фараларды лед коюп, линза коюп, кыскасы модернизация кылып, сонун кылып берип жөнөтөт туугандар. Өткөндө көп балдар сурап эле, ушул таланттын сервисинде кылат именно ошолардычы. Ошондой эле мынакей форсунка жууган аппарат могул. Форсункаңарды жууп тазалап кетсеңиздер болот. Кондиционериңерди заправка кылдырып кетсеңиздер болот. Шиномонтаж бар. Мынакей буюрса кышкыга даяр. Келе бересиңер туугандар. Так, бул жагында болсо сход развал. Ушул жерден балдар оңдоп түзөп, майыңарды алмаштырып, мотор болсо мотор, коробка болсо коробкаларыңарды полностью кылып берип жөнөтөт туугандар. Мынакей телефон номерди көрдүңүздөр. Мынакей линзаларды кандай орнотот. Ушул жерден да бир окуп көрүп койсоңуздар болот. Любой эле машинанын түрлөрүн оңдой беришет бул жерде. Келе бересиңер туугандар. Кошумчалай кетчү нерсе, бул жерге механик балдар керек экен, ходовой кылган. Келсе өздөрүбүз үйрөтүп, сонун кылып ушул жерге ишке орнотуп алабыз дейт туугандар. Местасы жылуу, даже балдар бул жакта футбол качалында иштеп жүрүшөт. Места кеңири, айлык акысын жакшы төлөп, официально ишке орнотуп коет экен, ушул жерге келип иштесеңиздер өтө сонун болот экен. Анан сход развал койгон эгерде мастер болсо мастер, болбосо башка бала келсе дагы үйрөтүп алабыз дейт. Жаңы жылдан кийин бир 2-3 мастери бул жерден Кыргызстанга кетет экен туугандар. Телефон номер, адрести видеонун астына жазып коеюн. Мынакей таланттын сервисине келе бересиңер туугандар. Бүгүн iPhone менен бир иштеп көрөйүн десем, точкам Шереметовдон такыр бер жакка келбейт го. Мындай ситуацияда заказ береби жокпу, мен чото сомневаться этип калдым. Иштештери жакшы, плавно наркы беркин көрөлүчү кандай болор экен, чисто для интереске. Выйти на линию кылып көрөйүн, мен жакка келе кичине шаар жакка айдап көрөйүн, а? Может повезет, может повезет. Бул такси деп жүрүп ден соолуктун бардыгын ушуга бере турган болдук да. Путтарымны иш жагынан майда жанагындай варикоз болуп, кичине эле мотив бир жерде жылбай отурсам путтарым уктап калып атат. Бүгүн интернеттен жанагындай беговой дорожка көрдүм эле үйгөчү. Ошону жакшысынан алып келип туруп, үйгө коюп туруп, эртең менен кечинде бир жарым саат, 1 сааттан ошондо басып же жүгүрүп туруш керек болуп калды. Бул азыр кыздар оялар кийин кайтып келбейт да, кийин ушундай өкүнөбүз. Курсактарыбыз чампайып чыгып кетип, анан кийин бар жогубузду варикоз ташып кеткенден анан кийин көрөбүз да. Ошон үчүн ден соолукту дагы барында бактай билиш керек туугандар. Силериди ак булуттар ай жолдош кылып, мен азыр түшүндүрүп кантип айтам, айтылгыс арман, айтылгыс арман. Түшүнбөйсүң билем аны, сен үчүн жалган. Түйшүгүндө азабында өзүм тартайын. Чындап сүйүп калдым кызды, сага бир тууган эй, сага бир тууган. Чечилиби сарман, чечилиги сарман, адамзаты чыдай алгыс, чыдагы сарман. Сен өмүр жалган, сен сүйүү жалган, адамзаты көтөр алгыс, көтөргү сарман эй, көтөргү сарман. iPhone менен иштейин деп
буга жанагы аркасынан монда магнит алган эмес экен да. Ёлки, өзүнүкү жакшы кармабайт экен, нере койсом эле таракты түшүп кетип атат. Мен жанагы магнитин алып алайын. Аркасындагы жанагы кеңири коюп алып, мыяка неме кылбасам. Ол жака түшкөндө жанагы жүрөк лык деп кетип атат ошон үчүн. Бүгүнчө Samsung менен иштеп турайын. Айтмакчы, кече күнү дагы печатка бардым. Миграционкага печат бастырайын деп. Барсам дагы Ар Султан айтып, Нургазы, сен жүргөнүңө 1,5 жыл болуптур. Азыр только 3 айлык эле миграционкаларга печат басылып атат. Сен жаңы жылдан кийин чыгып кел. Жаңы жылга чейин чыкпа. Ошондон кийин келсең, анан кийин 3 айлык миграционкага печат басып берем деп дагы алдап салдап көрүнгөн нерсени айтып жөнөттү, короче. Бул миграционканын печаты азыр эң жанагындай не деп койт эле, глобальный жанагындай неме болуп атат экен да, короче, проблема болуп атат экен. Инстаграмга видео киргизип, комментарийге жазгылар не болуп атат десем, бирөөсү басып атат дейт, бирөөсү баспай атат дейт, андай дейт, мындай дейт. Чыкканыма канча болду? Обедте чыктым беле. Саат 8 дегенде эмек заказ кылдым. Атаң кулагы. Минималкадан экини кылдым го, атаң кулагы. Кычыратып сентеди сонун кылып жасатып коюптур. Эч ким жок эне. Бу эмне деген бу? Бу эмне деген жакшылык? Бу эмне деген жакшылык? Бу эмне деген жакшылык? Да. Здесь пульс. Давайте. Сколько весит? А? Я сам подниму. Вы живете где? Я на Бойковском. На Бойковском. Я на машине, да. Я один тяжело нес, но не сказал, чтобы это так легко. Килограмм 20 весит? Может 25 даже, не знаю. Можно прогуглить. Понял, справлюсь. Так, лечите аккуратно. Сначала старше надо. Начнет работать. Ну и с пульта увеличивается скорость. Она пыльная, я ее не протирал. Она просто стоит уже годами. То есть особо не шумит, да? Ну, можно поставить, сейчас я это запустил. Можно поставить максимум. Да не, максимум. Сейчас улечу. Но она не шумная, да. То есть есть прям жесткие, которые прям шумят. Вот такая простенькая. Ее вот эта штука, она складывается. Можно его вот так держать, да? Да, конечно. Отлично. Не, просто эта штука складывается. Кто-то там, допустим, убирает под кровать там. Чтобы удобно было, да? Да. Ну, кто-нибудь под кровать подтировался, под кровать убрал. Сложно. Еще и есть колонки подключаются по Bluetooth, но там не так, что прям какая-то супер качественная музыка. Не надо, просто поставил телефон лучше в наушниках. Да. Лучше в наушниках. Все, понял. Отлично. Все. Блин, эшектей болду экен бу. Не үйдө бекерчиликте кичине басып жүгүрүп турбасакчы. Puttар скоро вообще сдохнет да. Залга барбайт экенбиз биз кыргыздар. Абонемент алып коюп жөн эле калып кетти, андан көрө үйдө эле 1 саат басып коебуз. Кечээ күндөрү 1-2 видео киргизсем, комментарийге жазып калышыптыр. Нургазы, сен Назардын андайсың, сен мындайсың. Машиналарды укуптан алып коюп атат экен, сен айтып дебей атасың деп дегендар. Адашпасам мындан бир 2,5 жыл мурун лимит боюнча проблема болуп атканда мен барып Кожо Назардан интервью алгам. Ушунун проблемалары кандай болуп атат, наркы берки ошол боюнча айт деп. Айтканда ошонун информациясынан пайдаланып, ошол моментте эч ким жанагы лимитти неме кыла албай атканда ошол кылып, ошол жерде иштеп атышкан даже паркына уланыпчы балдарчы. Анан ошондон 1-2 видеонун отрывоктарын алып алып кечээ күнү Нургаз убагында реклама кылды эле андай мындай. Азар жок, ошол моментте барып интервью болуп атканда айткан. Мына машиналарды вукупка чыгарып атабыз, наркы берки депчи. Аларды көргөзгөнбүз. Анан кийин 2,5 жыл 3 жыл мурун өтүп кеткен нерсеге анан кийин мындай адамды виноват кылган туура эмес да туугандар. Жана пайдаланып алыпчы. Мен уже иштешпей койгонума 1-2,5 жыл болду. Мен ага жазышып дагы, чалышып дагы
көргөн эмесмин. Мен бүгүн ошол эмне болуп атат экен деп мынакей Кожоназарга чалдым. Мына Кожоназар Ханавта деп турат. Чалсам WhatsApp'тан албай койду. Машиналарың эмне болуп атат? Действительно алып коюп атабы деп мындай өзүнүн оозунан билейин десем албай койду. Так что бир аз күтө туралы убакыт көргөзөт тугандар. Менде YouTube'да видеосу бар анын ошол интервью алган. Если что бир нерсе болсо аны барып көргөзүп, мондай кылган деп көргөзсө болот. Анан менин видеомон алып, анан отрывоктарын башка жактарга көргөзүп, калп эле мени жаманатты кылган мына балдарга айтат элем, андай кылбагыла. Потому что YouTube'да авторский право деген бар. Эгерде силер алдака жүктөй турган болсоңор өзүңөргө, YouTube карап туруп эле сразу секин видеолоруңду удалить этип, болсо заблокировать этип коет. Так что көрөлү, бир аз күтөлү. Анан айтыш керек болсо айтып, көргөзө турганын көргөзөбүз тугандар. Анан кийин Нургазы комментарий бербей атасын, айтпай атасын. Анан ошону тартпайсыңбы, кызык болуп атат деп жанагы вообще кайнаса каны кошулбаган башка эле адамдар деле чисто мондай интерес кармап, ошол эмне болот экен деп деле жанагы ичетин жеп алышып, короче, кызык болуп атат элдерге эмне болуп кетет экен эми концепция депчи. Так что тугандар жакшы ниет кылып мондай бүтүп отуруп туралы балким бүтүп калаттыр. Эртеле жанагы какой-то может кичине проблемасы болуп калгандыр. Мен анын жанын тартып же бирдеке дегеним жок. Эми бул бизнесте проблема болот, буга чейин деле болгон канчасы жанагы проблема болду. Балким чечилип калаттыр. Жок эле нерсени анан кийин мен айтып деп чыгарып алсам, туура эмес болуп калат тугандар. Ошон үчүн могу видео чыгаргандарга айтат элем. Пожалуйста, менин каналыман жанагы отрывок алып, айтып чыгарбагыла мени жаман көрсөтүп. Силерден суранычы. Эгерде бир ишиңер болсо, ушундай эле жанагы интип блогер болгоңар келип атса, башка болгоңар келип атса, Назардын телефон номери ошол жерде бар эле, адреси бар болчу. Прямой офисине барбайсыңарбы? Офисине баргыла, чогулуп алып туруп, ушундай дедиң эледен туруп анан кийин көргөзгүлө. Сразу даяр материалды менден алып алып, мени жаман көрсөтүп анан видео чыгаргандар вообще туура эмес тугандар. Надо будет барып көрсөтүп айта турганын айтып дейбиз. Просто мындай кичине справедливыйраак болсоңор. Көрдүм бир 4000 подписчиги бар бирөө чыгып алып тартып чыккан экен эле. Просто жанагы мени жаман көргөзүп коюпту да, типа мен реклама кылып барып мен айткан. Ал жерде мен не максатта барганым вообще көргөзгөн эмес да. Ошон үчүн тугандар, бир аз күтө туралы. Менде YouTube'да материалдар бар, если что барып көргөзөбүз. Офисине баргыла, айтып деп сүйлөшкүлө. Анан кийин машинабызды алып кетип калды эле, көрүнгөн подземкаларга, көрүнгөн жанагы парковкаларга барып алып эле. Андай болду, мындай болду деп эле. Туура по факту барып документтериңерди алып көргөзгүлө. Ошондон анан кийин туура болот. Жок жерде эле мен 2-3 жыл мурун барып интервью алган видеомон эле мени жанагы антип жаман көрө бербегиле.